блогерлердин баары эле билимдүү эмес, баары эле маалымат менен иштегенди билбейт. Демек, блогерлердин адамдарга болгон таасири чоң экен. Аң сезимге зыяны канча болуп атат? Аң сезимге зыян укмуш эле болуп атат. Блогерлер отурат, элдин баардыгы ошолордун баракчасын карап отурат. Алар эмне кийди, алар эмне ичти, алар кайсы жака барды, грамматикалык жактан сабатсыз жазганды айтпай эле коеюн, ал оңдоло турган иш. Жалпы аң сезимдин өтө түпкүргө түшүп баратканына кээде корком да. Алардын рекламасы азыр аябай кымбат турат. Кээде блогерлер мындайда дайыма хайп жараткысы келет. Ком өзү тарбиялап койгон учурларда болуп атат го, баса калып, бир жерде болсо бир жерде мүдүрлөсүң, туура эмес нерсең кетип калат. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Говорит маалымат агенттиги ойлун долбоорун улантат. Долбоордун алкагында биз подкасттарды жазып атабыз. Бир нече жолу ушу медиа сабаттуулук тууралуу бир нече эфирлерди өткөргөнбүз. Биз да бүгүн ушул теманы улантабыз, бирок башка багытында. Инфлюенсерлер жана ушу блогерлердин жана инфлюенсерлердин бизге, биздин аудиториябызга болгон таасири, алардын жазып аткан же берип аткан маалыматтарда чындыгы канча чындык бар, же кээ бир блогерлер ушул платформаларды колдонуп биздин аудиторияга, элибизге кандай таасирин этип атат, жакшы жагынан, терс жагынан да биз бүгүн анализ кылганга аракет кылабыз. Биз менен кошо өзгөчө конок, акын адабиятчы, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин журналистика бөлүмүнүн доценти Гүлзада Станалиева. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Станалиева Гүлзада Мыктыбековна, акын, жазуучу, филология илимдеринин кандидаты, доцент. 1974 жылы 27 мартта Токтогул районунда төрөлгөн. 1991 жылы Каракөл шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепти бүтүргөн. 1996 жылы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. 1999 жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынан манастаану жана көркөм искусство борборуна аспирантурага тапшырып, 2008 жылы 1916 жылдагы улуттук боштондук күрөштүн кыргыз адабиятында чагылдырылышы аттуу диссертациясын коргоп, филология илимдеринин кандидаты илимий даражасына ээ болгон. 8 илимий, окуу жана усулдук эмгектин бир ыр жинактын автору. Эл аралык, анын ичинде Scopus, Web of Science, Rings илимий публикациялар маалымат базаларына кирген абройлуу журналдарда жана республикалык илимий басылмаларда 40тан ашык илимий макаласы жарыяланган. Мындан тышкары 4 китептин авторлашы, чыгармалары немис, орус, түрк, казак, тажик тилдерине которулган. YouTube платформасында адабият жана маданият багытында Илхам Кейжи аттуу жеке каналдын негиздөөчүсү. Социалдык тармактардагы кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча видео сабактардын алып баруучусу. Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү. Учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетине журналистика бөлүмүнүн доценти. Куш келипсиз. Рахмат, Көптөн бери сизди чакырып келе жатабыз. Мына бүгүн насип эттир биздин студиябызга келгениңизди. Кубанычтамын чакырганыңыздарга. Темабызды биз чогуу экөөбүз мындай ойлонуштурдук, кандай кылсак деп, анткени сиз да айттыңыз, ушул тема мага ылайыктуу болуп атат деп. Ушу блогерлер дегенде, инфлюенсерлер бизге чын эле кандай таасирин этип атат. Жана ошондой эле азыркы доор блогерлердин доору болуп кеттиби, журналистиканын деген таасири кандай болуп атат? Анан силер журналисттерди окутуп атасыңар, журналисттерди ушу Кыргыз-Түрк Манас университети көп чыгарат да, аябай жакшы сапаттуу журналисттерди чыгарат. Анан анын баары каяка барат? Ошо кесип боюнча кантип иштейт? Келечеги барбы? Ушул тууралуу да биз бүгүн баарлашмакпыз. Баштасак, эң негизги ушул суроо. Сиз өзүңүз журналистикада иштедиңиз беле? Анан балдарды окутайын деп кандай ушул багытка өзүңүз кирип кеттиңиз? Жакшы болот, мен өзүм журналистика факультетин бүтүргөм.
улуттук университетте. Анан биз окуп жатканда факультет болгон, ага чейин филология факультетинин бир бөлүмү болчу да. Анан албетте гезиттерде, радиодо, журналдар менен иштешип жүрдүм. Анан аспирантурага тапшыргандан кийин илим менен педагогикалык ишмердүүлүк экөө параллель кетет да. Ошондон бери мен көбүнчө жогорку окуу жайларында журналистика бөлүмүндө болочок журналисттерге сабак берип келатам. Ошону менен бирге баары бир баягы журналистикада окугандыгымдан, медиа адистеринин арасында жүргөндүктөн, өзүм дагы жана сиз айтып аткан бизде интернет мүмкүнчүлүгү пайда болуп калгандан кийин ошону өзүм да колдонуп, жаңы платформаларды, блогерликти, ошол коомчулук менен өзүмдүн ишмердүүлүгүм жөнүндө жана өзүм поэзияда, адабиятта да жүргөн кишимин. Ошондуктан ошолорду дагы мындай популяризация кылуу үчүн мен баракчаларымды Instagram, Facebook, TikTok, ал тургай YouTube каналым бар, ошолорду активдүү колдонуп келатам. Анан сиз жана айтып атпайсызбы, журналист чын эле азыр доор мурунку журналисттер менен азыркы журналисттердин эмгек рыногун салыштырып болбойт да. Алардын кескин түрдө жаңы медиа деп атпайбызбы, жаңы медиа өзгөртүп жиберди. Азыр керек болсо бир бүтүндөй салттуу медианын көрүүчүсүнөн бир блогердин көрүүчүсү көп болуп калышы мүмкүн да. Эми Кыргызстан эле эмес, бүтүн дүйнө боюнча карасак делечи. Анан мурункудай аудиториядагы мындай бир аудиторияны, бир канал баардыгын камтый албай калган учурларды көрүп атабыз да. Көрүнүштүү аудиториялар да бөлүнүп кетти, өзүнүн кызыкчылыгына жараша, өзүнүн билим деңгээлине, иштеген багытына, балким жашаган аймагына да болушу мүмкүн. Ушундай бөлүнүп кетти да. Ошондуктан жанагы маалыматтык монополия бүгүн мүмкүн болбой калды. Азыр блогерлик кыргыз коомчулугунда дагы абдан күч алды десем болот. Журналисттерди, айрым журналисттерди тааныбай, бирок айрым блогерлерди тааныган учурда жашап жатабыз. Таанымалдуулуктун баягы критерийлери да өзгөрүп кетти да. Анан албетте биз ушуга жараша журналистика факультетинде программаларыбызды айрым учурда бизде эми университеттерде кандай, биз 5 жылдык бир программаны кабыл алабыз, стандарт деп коет, мамлекеттик стандарт. Ошонун негизинде окутабыз, бирок ошол эле учурда анын ичинде тандоо сабактары да бар да. Эми биз Манас университетинде көбүнчө ошол 3-курстан тандоо сабактарына студент өзүнүн эркине коебуз, өзү тандайт. Мына ушул жанагы жаңы медиа шумдукту да өнүгүп атпайбы? Биз баягы стандартты 5 жылга кабыл алып, университеттерде жанагындай ийкемдүүлүк жагында бир аз мындай кыйынчылыктар болуп калат да. Бирок ага карабай биз мугалимдер менен жанагы сабактын ички мазмунун бир аз эмгек рыногуна жараша, учурдун талабына жараша бурганга аракет кылып атабыз да. Журналисттер, блогерлер болуп чыгып кетпейби анан силерден? Бул жерде андай коркунуч жок, бирок мисалы үчүн азыр алар албетте азыр Кыргызстанда иштеп жаткан салттуу медианын баардыгында иштеп жатышат. Бирок ошол эле учурда алар өздөрүнүн YouTube каналдарын ачып кетип атат, өздөрүнүн подкасттарын ачып кетип атат. Мисалы былтыр эле мен өзүмдүн 3 студентиме подкаст даярдоо боюнча дипломдук иштин долбоорун бердим да. Дипломдук ишке подкаст даярдагыла деп, бизде практикалык иште. Буга чейин биз гезит чыгарчубуз, журнал чыгарчубуз. Анан заманга жараша подкастка өтүп атабыз да. Дагы башка бир жаңылыктар келсе биз андай үйрөтүшүбүз керек. Анткени алар бүткөндөн кийин, мисалы подкастта алар 4-курска киргенде эле баягы өздөрү канал ачып, биздин университеттин материалдык базасында студияларын колдонуп, бири-бирин тартып, камераларын колдонуп подкастын даярдай башташат. Анан
ошону кайра андан ары алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол YouTube каналында эгерде көрүүчүсү жакшы болсо, көрүүчүнү өзүнө тарта алса, анан алар жаштардагы жакшы жери, алар таркатуу жолдорун да жакшы билет да. Алар Instagramга кыска видеолорду чыгарат, жана шорт видеолорду, рилстерин чыгарат, анан Facebook'tu да колдоно билишет, TikTok'ту колдоно билишет. Алардын мындай технология менен иштегени дагы аларга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Сиз айтып кетсеңиз, башында өзүм да ушу блогерликке кадам жасадым деп, өзүңүздүн Instagram'ың, баракчаңыз бар экен, андан тышкары ошо YouTube каналымды ачтым деп, кайсы эмне контентти саласыз ошондо? Блогер болуп сиз кандай контентти таркатасыз? Мен мындай болуп калды да, мен өзүм ыр жазам да, анан акындардын ырларындагы жаш кезимен эле мындай көркөм окуп жүрөм да. Чакан бир топтун арасында мени мындай ыр окуган адам катары, ыр жазган адам катары эле эмес, билишет эле да. Анан мен ошо пандемияда YouTube канал ачып, пандемияда үйдө отуруп калдык. Ошондо биздин өзүбүздүн бир жеке студиябыз да бар эле, ошол үйгө келип көчүп келди. Анан ошондо микрофон, баягы студия үйдө тургандыктан, анан ошо ыр окуп, анан аны жолдошум өзү режиссер, ал музыкалаштырып, анан кийин WhatsApp группалар аябай активдүү иштеп атпадыбы? Мугалимдердин группасы, дагы башка группалар болуп кетти. Биз ошолорго салсак аябай жакшы кабыл алышты да. Анан ошондон улам идея пайда болуп, YouTube канал ачкам, Илхам KG деп. Илхам KG. Илхам KG деп, бул чыгармачылыкка байланыштуу болгондуктан ага жазылсаңыздар, катталсаңыздар болот. Анан ыр окуй баштадым. Кыргыздын классикалык баягы ырларын, классик акындардын ырларын көбүнчө ушул окуп, өзүмдүн чакан бир аудиториям пайда болду. Бирок ушул жерде мындай бир маселени айткым келет да, анткени ырды бүгүн көп угушпайт да экен, анан ыр китеп дүкөндөрүндө өтпөй калыптыр. Ал тургай мен бир китеп дүкөнүнө ыр китебимди алып барсам, албай коюшту, ыр өтпөйт деп. Бул аябай мындай ойлоно турган маселе да, бүгүнкү күндө. Ырды коюп мындай китепти окуп алалычы дегендей бир жагдай түзүлүп калды да. Ушундай поэзияны укпай калган, мунун аябай чоң зыяны бар да. Анан аудиториям өтө мындай катуу кеткен жок, көрүүлөр да өтө катуу кеткен жок. Анан Instagram баракчам бар эле, ал жака да жүктөп койчумун, Facebook баракчама жүктөп койчумун, TikTokко жүктөп койчумун. Анан ошентип жүрүп, анан мен өзүм баягы журналистикада медиа текстери боюнча сабак берем. Текст жазганда бүгүн эми сабатсыздык аябай жайылып кеткен күндө жашап атпайбызбы? Анан текст менен кошо мен кыргыз тилинин жазуу эрежелерин кошо берем да, анткени ката жазбаш керек журналист, болочок журналисттер. Алар албетте кыргыз тилин окушат, бирок мен да өзүмдүн баягы көп жылдык иштеп жүргөн методикамдын негизинде мен эми программам аябай өзүмдүн баягы мага берилген сабактын сааты кыргыз тилинин грамматикасын кенен өткөнгө мүмкүнчүлүк бербейт, башка темаларым бар. Анан кыска нуска, анан көнүгүүлөрдү дагы мындай студенттин көңүлүн бура турган, эсинде сакталып кала турган бир көнүгүүлөрдү, тесттерди иштеп чыгып, анан ошонун негизинде берчүмүн. Кийин ал студенттер бүтүп кеткенден кийин дагы мага кайрылып калышат, ушул сөз кандай жазылат, иштеп жүрүшөт да. Анан ар кандай маселе чыкканда кайрылышат. Анан бир күнү демек бул нерсеге бир муктаждык бар экен деп, анан кыска сабактарды чыгара баштадым да. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча. Ошону Instagramга 1 мүнөттүк, бир ашып кетсе 2 мүнөттүк, кээде 30 секундалык ошол видеолор, кыска сабактар аябай биринчи эле кеткенде жакшы кетти. Биз ошентип жанагы кадимки эле аудиториядагы ак такталар маркер менен жазылган ошол менен баштаганбыз, бирок кийинчерээк баягы пандемия учурунда видео сабактар үчүн мындай айнек такталар пайда болду да. Анан биз аны сатып алалы десек,
ал 100 000 рубль турат экен, Москвадан алдырыш керек экен. Анан биз өзүбүздүн колубуз менен эле жасап алдык да. Аны көбү санарип такта деп, бир өзгөчө бир технология деп ойлошот. Анан ошол такта менен мен өзүм тактанын ар жагында туруп, анан маркер менен жазып, ошол дагы мындай аудиторияга жаңы нерсе болду окшойт. Көрүүчүлөр аябай көп болду, 500 000-дон ашты. Анан катталуучуларым дароо эле көбөйүп кетти. Бул албетте мени шыктандырды. Анан бүтүндөй кыргыз тилдин баягы жазуу эрежелеринен тышкары дагы грамматикага, орфографиядан тышкары грамматикалык маселелерге чейин кирип, кээде орфоэпиялык маселелерге чейин кирип, туура сүйлөөгө чейин, жазуу менен сүйлөөнүн ортосунда бир айырмачылыктар бар да, ошол маселелерди түшүндүрүп, айтор ошону менен менин блогерлик чакан ишмердигим башталып кетти десем болот. Ошондо сиз айтыңызчы, сиздин жасап аткан контентиңиз адамга кандай таасирин этти? Комментарийлерде жазылат да, бул эмнеси жакшы азыркы платформалардын тез реакциясын алса болот да, кандай күчтүү болот. Кайтарым байланыш күчтүү болот, анан болот да ошол кайтарым байланыш. Телевидениеде биз көп билбейбиз да чын эле кандай кабыл алынды. Гезитте деле мындай кат жазып эле бербесе мурун байланыш деле жок болчу да. Мында тез, мына азыр бердиң маалыматты, азыр айтат, жакшы кабыл алдыбы, жакшы кабыл алган жокпу. Ошондо сиз айтып кетсеңиз, сиздин контентиңиз адамдарга кандай таасирин этип атат? Ар түрдүү жакшы кабыл алып, ыраазычылыгын билдиргендер да көп болду. Анан айрыкча TikTokто жүктөгөндө, TikTokто да көрүүчүм аябай TikTokто көп болду. Ал кезде TikTok ачык болчу. Анан TikTokто жаман комментарийлер, ал тургай мени сөгүп кеткен комментарийлер да көп болду да. Эмне үчүн дегенде, анткени мен ал комментарийлерди да мындай эмне үчүн ошондой жазылып атканын туура эле түшүндүм да. Анткени биздин алфавит, жазуу эрежелери бул Союз учурунда орус тилинин алфавитинин негизинде, анан орус тилинин жазуу эрежелерине ыктап түзүлгөн да, ошентип калыптанган. Ошондуктан мен ошол эрежелерден чыга албайм да, мен өзүм жаңы эреже иштеп чыга албайм кыргыз тилине ыңгайлаштырып. Анан мисалы йоттошкон тамгалар бул орус тилинин эле таасири. Ошол йоттошкон тамгаларды эң көп ката кеткен учурларда ошо йоттошкон тамгалардан болот да. Анан ошолорду түшүндүргөндө мени сен эмнеге орус тилинин негизинде түшүндүрүп атасың, биздин кыргыз тили андай эмес деп карапайым эл ошону мындай интуициясы менен туура сындап атат да. Бул сындай турган эрежелер чындап келсе. Анткени орус тилинин таасири менен жасалган эрежелер да. Азыр мына Улуттук тил комиссиясында, ошол Илимдер академиясындагы тил институту менен биргеликте атайын комиссия түзүлүп, орфографиялык эрежелерди, кыргыз тилинин жазуу эрежелерин кайрадан карап жатышат. Кайрадан кыргыз тилинин өзүнүн жана тилдик табиятына жараша кайрадан толукталып иштелип атат да. Буюрса мен дагы ал комиссиянын ичинде курамында бармын. Ал курамга дагы ушул сабактарым негизинде кирип калдым. Анан орус тилдин ушул пропаганда жагы да кирип кеткен турбайбы биздин тилибизге да? Албетте, совет мезгилинде ал турган иш болчу да. Анан ошентип мени ушул жагынан көп сындашты да. Аны мен мындай адис катары түшүнүп атам да. Ал мени сындашкан жок, ал ошол эрежедеги бизге кошпогон нерселерди адамдар кабыл албай атат да. Бул мындай мен да кабыл алгым келбейт мисалы. Бул туура эле деп эсептейм да. Бирок ошону биз кабыл алабызбы, кабыл албайбызбы, биз аны деги эреже, аны колдонуп келип атпайбызбы, бүт барыбыз. Аны беришибиз керек да. Мамлекеттик деңгээлде деле колдонуп келип атпайбызбы. Анан дагы тилде дагы көп маселелер бар да. Баардык эле эрежеге салынып, баардык маселе эреженин ичинде бүтүп калган деп айтуудан алысмын да. Анткени тил деген бул аябай океанда мухит. Анын ичинде толгун токой дагы окумуштуулардын колу жете элек нерселер бар. Мына ушул сыяктуу маселелерге келгенде мен жакшы эле мындай ийилешти десем болот да, жаман комментарийлер менен.
Анан бирок сен бир элге контент жасаганда түшүнүшүң керек да, сен элдин баардыгы жакшы көрбөйт, ар түрдүү пикирлер айтылат, бири урушуп кетет, бири мактап кетет деп. Ошондуктан мен ага даяр болчумун. Анан бир жагынан өмүрүм тилге сайган адистер бар да, тилчилер. Абдан көп китеп жазган. Бирок ал китептерде эле калып калган нережени мындай алып чыккан дагы бир чоң иш экен да. Мына Телимпоз алып чыгып атат ошол эрежелерди. Ал биринчи карточкалар менен алып чыкчу, жазып, анан кийин өзү дагы видео кийинчерээк чыгара баштады. Мен дароо эле видео менен чыктым. Видео менен чыгуунун эффектиси дагы күчтүүрөөк болот. Биринчиден, экинчиден видеодо сен өзүңдүн жеке өзүңө дагы асылгандар көп болот да. Карточкада текстке карагандачы, аны да көтөрө билиш керек. Анан кээде мындай бул ошо мен журналистиканы бүткөнүм дагы мага жардам берди. Өзүм медиада иштеп жүргөндө жардам берди десем болот. Анткени өмүр бою сабак берген киши деле коомчулукка видео менен чыгыш аябай кыйын. Анан жанагынча негатив пикирди дагы көтөрүшү кыйын да, кабыл алышы, көтөрүшү аябай кыйын да. Биздин иштеп аткан ишибиз комментарийлерди мен мисалы үчүн дипломдук иштерде изилдетем, айрым бир маселелер боюнча. Ал комментарийлер эмне үчүн жазылып жаткандыгын, коомдук ушул боюнча бир коомдук пикирлерди анализдеткен, талдаткан бир өзүм ошонун үстүндө иштейм да. Ошондуктан бул нерсени мен мындай адис катары эле кабыл алып, мага андай деле таасир тийген жок да. Сиз туура кабыл алып атыптырсыз да, өзүнүн контентиңиз жасадыңыз, бердиңиз, анан адамдар силерге ушу өзүнүн кайтарым байланыш менен өзүнүн сезимин сизге бериптир. Демек таасир бар экен. Демек сиздин контентиңиз мындай агартуу жагына буруп койсо болот да. Сиз адамдарды туура жазууну, туура сүйлөөнү үйрөтүп жаткандыктан адамдар аны ошондой мындай таасирленип биздин коомдо туура жагына, туура багытка барып жаткандыгы сиздин контентиңизден улам көрүнүп турат. Башка жагынан да карап көрөлүчү, ушу блогерлердин таасирин. Сиздики агартуу жагындагы багытындагы контент болуп атат. Сиз блогерсиз. Мугалим катары сизди карабастан ушу блогер катарында кабыл алсак, сиз чын эле аябай сонун контент жаратып, элдин аң сезимин өзгөрткөнгө аракет кылып жатасыз да, эл да сиздин аң сезимиңизди өзгөртүп жатыптыр. Анткени сиз айтып атасыз, азыр ушу кыргыз тил комиссиясы биздин өзүбүздүн алфавитибиздин да карап чыгуу маселесинин үстүндө иштеп жатат деп атасыз да. Алфавит эмес, орфография. Орфография. Ал деле биздин өзүбүздүн өнүгүүбүзгө, Кыргызстандын өнүгүүсүнө да чоң таасирин этет да. Бул таасир да. Жакшы жагынан таасирди биз ушул жерден көрүп атабыз да. Чын эле сиз да ошондон шыктанып, эл деген мына кабыл албай атат мурунку орфографияны. Башкача жасаш керек деп туруп, анан биздин мамлекеттик деңгээлде иштеп аткан аткаминерлер аны да туура кабыл алып, кой анда деген ушу кыргыз орфографиясын башкача иштеп чыгалы. Анткени элде кабыл албайатса, бизде да көрүп атабыз ушундай болуп аткан деп туруп, адамдар иштеп атыптыр да ушунун үстүнөн. Бул аябай жакшы таасир. Бизге болгон таасир да. Бул эми жеке менин эле баягы мага жазылган комментарийдин негизинде эмес, бул бар маселе болчу да. Ошондуктан тил комиссиясы муну көтөрүп чыкты. Рахмат ушунун баарын жасап атканыңар үчүн. Эми ушу инфлюенсерлердин, блогерлердин башка жагындагы болгон таасирин баарылашсак, ошол тууралуу баарылашсак. Инфлюенсер деген бул ушул чет тилден келген сөз да. Инфлюенс бул деген таасир этүүчү. Анан ошол блогерлердин баары, сиз эң башында ушу мен менен подкастты баштаганда айтып кеттиңиз,
азыр ошол блогерлерди көбүрөөк адамдар кабыл алып калышты. Кээ бир журналисттердин жасаган маалыматтары же контенттин жакшы мындай бат кабыл албастан блогерлердин материалдарын, чын эле алар чыгарган контенттин дароо кабыл алып, аларга реакция кылып, ушундай бир заманга биз баардыгыбыз келип калдык, аны көрүп жатабыз. Демек, блогерлердин адамдарга болгон таасири чоң экен. Баардыгы эле жакшы жагынан таасир этпейт атпайбы? Ооба. Көбүнчө блогерлердин таасири жанакы маалыматты тез кабыл алуу, жана кээ бирде жалган маалыматты тез кабыл алуу, анан ушу жалган маалыматтын таасиринен улам өзүнүн жашоосуна бир нече чечимдерди кабыл алуу да болуп атат да. Бизде ушу журналисттерди эң башынан үйрөтүп келгенде айтчу да, сөз бул жоопкерчилик. Сөз менен адамды деген көкөлөтүп койсо болот, мындай тоо чокусуна чейин чыгарып койсо болот, сөз менен адамды өлтүрүп койсо болот депчи. Ошондо башында эле бизге жоопкерчиликти киргизип жатканда, бизди окутуп атканда, анан биз аны мындай аң сезимибиз менен кабыл алып, ошону жашап келе жатканбыз да. Маалыматты тез таратпаш керек. Маалыматты тараткандардын мурда маалыматты текшериш керек. Текшерип туруп, анан деген адамдарга таркатыш керек. Анткени бул таасир деп биз ойлоп келе жатканбыз да. Бирок азыркы убакта ошо таасири башкача болуп келе жатат, адамдардын кабыл алуусу да башкача болуп атат да. Ошондо биз кликбейт деп коет да, бул аябай жаман бир дарт болуп калды деп айтсам болот. Биз маалыматты кабыл алып атканда биз эмес, эми биз кесипти аркалагандан улам биз маалыматка болгон өзүбүздүн мамилебиз башкача да. Бирок адамдар, ошо маалыматты алган адамдар, ошол кандай маалымат экен, эмне маалымат экенин мындай чын төгүн мындай жакшы айырмалай эле аябай башкача бир нукка коомду алып бара жаткансыйт да. Ошол эле кезде кастык тили да пайда болду. Аябай көп башкача бир терс жагы да ошол блогерлердин ишмердүүлүгүнөн улам терс жактарында биз азыр айтып кетсек. Терс жактары эң башынан баштасак, инфлюенсерлердин таасири жалпысынан кандай? Тилекке каршы биздин көпчүлүк ошол социалдык тармакта отурган адамдар жеңил-желпи нерсени, оңой, ойлонбой турган нерсеге октабытышпай ошону көрүшөт. Ошондуктан баягы блогерлик кылып элге чыккан адамдар дагы ошол элдин ошондой жетегине кетип атат да, ошондой. Анан ал блогерлердин баары эле билимдүү эмес, баары эле маалымат менен иштегенди билбейт. Алар жөнөкөй эле адамдар, жөнөкөй эле карапайым адамдар. Мисалы, Европада үй жыйнап жүргөн бир кыз үй жыйнаганын, ошо жакта миграцияда кыйынчылыктарын эле айтып чыга берет, анын катталуучусу көбөйүп кетет. Ушундай эле адамдар да, алар албетте журналисттердей болуп маалымат менен иштей алышпайт. Анан ушунун азабынан, запкысынан алар туура эмес маалыматтарды таркатып калышат да. Деңгээлине жараша. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша маалыматты таркатат. Ойлонбой сүйлөшөт, ойлонбой стереотиптер менен бир нерсеге баа бериши мүмкүн. Анан алар жалган маалыматтарды бериши мүмкүн. Анан жанагы алдамчылык менен иштеген элдин башын айландырган компанияларды реклама кылып коюшу мүмкүн. Анткени алардын рекламасы азыр аябай кымбат турат. Алардын бир эле жолу, мен өзүм да таң калгам, анткени мен кыргыз тил боюнча сабактарымды айрым катталуучусу көп блогерлер бөлүшкөн да. Мен аларга айткан эмесмин, өздөрүнө жагып бөлүшкөн, стористерине чыгарганда ошолор эле мага аябай бир күндө эле 1000-2000 катталуучу алып келип беришкен да. Мен ошондо ошолордун күчү ушунчалык. Сторис көп болсо бир күн турат да. Бир күндүн ичинде алар мага ошончо кишини алып келип берип атат да. Демек алар рекламанын мындай кыймылдаткыч күчүнө айланды. Анан алар ылгабай калат. Кайсыл алдамчылык
мунун иши кандай, бул товар чын эле адамдарга пайдасы барбы жокпу дебей эле ылгабай баягы акчасын берсе чыгарып башташты да. Андай мисалдар, андай чыр-чатактарды биз көрүп эле атпайбызбы? Элдер алданып калып, баланча ошону реклама кылды эле, анан биз барып акчабызды салганбыз деген мына бүгүнкү күнгө чейин болуп атат. Кайра ушуну журналисттер алып чыгып атат, ушундай болуп атат деп. Бирок кайра эле адамдар алданып калып атат да. Блогерлер да алданып калып атат, же акчага азгырылып кетип атат да. Бул эми материалдык баягы акча жагынан зыяны. Ал эми аң сезимге зыяны канча болуп атат? Аң сезимге зыяны укмуш эле болуп атат. Алар эмнени пропагандалап жатышат? Кандай баалуулуктарды сиңирип жатат? Айрыкча өспүрүмдөргө, жаш балдарга аң сезим калыптана элек, дүйнөнү ак карасын тааный элек балдарга бул аябай чоң таасир тийгизип атат. Алардын баалуулуктары, мисалы үчүн, алар бүгүнкү күндө жанагындай көлөмдүү китептерди, аңгемелерди, чыгармаларды, анан жакшы тарбиялык мааниси бар, адамдын билимин мындай кеңейте турган, өзгөртө турган кинолорду да көрбөй калышпады, ошондой берүүлөрдү да көрүшпөйт. Блогерлер отурат, элдин баардыгы ошолордун баракчасын карап отурат. Алар эмне кийди, алар эмне ичти, алар кайсы жака барды, анан эмнени сүйлөп атат, эмнени рекламалап атат. Аң сезим, башкача айтканда, коомчулуктун көпчүлүк бөлүгүнүн аң сезими калыптандырган бир күчкө айланып баратканы кооптуу да, абдан кооптуу. Азыр мен дагы ушуну бул маселе мени аябай түшүлдүрөт. Анан мен өзүмдүн кесиптештериме, мугалимдерге биз өзүбүзчө сүйлөшүп отурганда, алар илимдеги укмуш нерселерин айтып берет да. Мондай экен, мындай нерселер келип атат, жаңы адамдарды ал илим өзүнчө эле бир асмандагы нерсе эмес, бизге керектүү, биздин жашообузду, биздин аң сезимибизди, биздин турмушубузду изилдеп аткан нерселерди айтып бергенде, мен ошол илимпоздорго айтам да, ушуну мага айтып берип атасызго, ушундай кылып эле видео чыгарыңызчы, адамдарды тартып алыңызчы, мындай сиз сонун айтып берип атасыз десем, көбү тартынышат да. Эми ага да бирөө тартыш керек да, анан кийин эми бул мен дагы изилдешим керек да деп көрдүңүзбү? Алар маалыматка аябай мындай маани беришет. Маани беришет. Ар бир маалымат бул чын эле маанилүү болуп атпайбы? Сиз азыр айтып атасыз, мына илим тууралуу бир маалымат чыгаргыла, алардын көрүүчүлөрдүн саны аябай аз болот. Анткени кызыккан адамдар аз. Бирок бир сөгүнгөн бир блогерлердин видеосун чыгарып коюңуз, дароо эле деген кетет да, ошочу. Бул мына жакын арада эле ушу жайында бир белгилүү блогер ушинтип ошонун айынан мына сөгүнө коюп, аны аябай жаман таасир этип, элдин баары көбүнчөсү кабыл алып, көбүнчөсү кабыл албай атып, анан ошентип бир блогер түрмөгө отуруп чыккан да, 15 суткага аны кармаган да. Көрдүңөр, мындай бул да бир радикалдуу чара да, алып туруп эле аны камап коюшту да. Бирок ошол эле кезде ал деле мындай, ооба мен сөгүнүп атам, бирок мен сөгүнгүм келип атпайбы деп эле мындай кайталап эле кетип атат да өзүнүн контентинчи. Анан эмне кылайын, эми сөгүнгүм, башкача мындай сүйлөй албасам деп өзүнүн деген мындай риторикасын деген өзгөртпөй эле. Анан алып туруп эле деген аны түрмөгө салып койсоң, андан улам ал өзгөрүп кетпейт. Анткени бул анын жашоосу. Ал ошо сиз айтып аткандай, жанакы Европада болуп аткан жанакы кыз үйүн тазалап атып эле, анан ошонун тазалап аткан нерсени эле деген чыгарып эле ошондон көрүүчүлөрдү алып келген эле болуп атат да. Бул ошонун өзүнүн деңгээлин транслировать этип атат да. Трансляция кылып атат. Өзүнүн деңгээлин мындай, көрдүңбү, мен сөгүнүп атам, мен ушинтип жашайм, кабыл алсаң кабыл ал, кабыл албасаң кабыл алба деп. Анан албетте сиз айтып аткан илимдер тууралуу маалыматты ким кабыл алат? Анан тиги отуруп алып туруп деген жеңил желпи ар кайсынын баарын тантырап сүйлөп аткан адамдын маалыматын кабыл алып атпайбы? Бул коркунуч болуп атпайбы? Ооба, коркунуч. Ушул жерде мен бир нерсени айткым келет да. Ар кайсы маалымат бизге таасирин тийгизет. Биздин ар бир клеткабызга таасирин тийгизет. Баскан турганыбызга, көз карашыбызга, сөздүк корубузга, ошол сөздөр менен өзүбүз сүйлөй баштайбыз кечке көрсөк.
Анан мен бизге студенттер келгенде, биринчи курска келгенде кадимки эле баягы ар кайсы аймактардан келген, ар кандай билим деңгээли ар кандай болгон студенттер келет да биринчи. Анан биринчи курска келгенден кийин анан экинчи, үчүнчү курста, анан төртүнчү курста сабактарым бар да таптакыр өзгөрүп калат да. Биз аларга баягы окуп атышат, чөйрө башка, ушунун баарын сиңирип, алардын кээде убактысы жок болот, жанагындай жеңил желпи нерсеге эмес, олуттуу нерселер менен, маалымат менен өздөрүнүн турган турпаты да өзгөрөт. Көз карашы, керек болсо өңү, үнү дагы өзгөргөнүн байкайсың да. Демек, бул маалымат адамды өзгөртүүчү күч да. Бир нерсени айткым келип атат, жанагы Зигмунд Фрейд, психоанализдин атасы. Ал билесиз да, адамдардын түштөрүн айтып, түшү менен изилдеп, анан кийин гипноз кылып изилдеген да. Анан бала кезинен айтып берген, анан бир киши ошого айтыптыр да, мен такыр алкоголдук ичимди ичпейм, бирок түшүмдө шарап, мындай бокалга кыпкызыл шарап коюлуп аткан эле түшүмө кирип атат, эмне экенин билбейм деп. Анан десе, анан кызык экен деп изилдесе, чын эле ал шарапка байланыштуу эч кандай мамиле болбоптур. Анан көрсө, ал келаткан жолдо чоң билбордто бир шараптын рекламасы бар экен да. Ал аны көз токтотуп деле карабаптыр, бирок көз көрдү да. Ал баратканда карабайсызбы, биз атайын көз токтотуп карабасак дагы, кунт койбосок дагы, маалымат, көзгө урунган маалымат мээге кирип, ал түшкө чейин кирип атат да. Анан биз кечке тиктокто жана жеңил желпи нерсени карап эле отура берсек, биз ошол коом коркунучтуу бир коомдук аң сезим, коркунучка кептелет да. Ошондуктан мен ар бир адам мындай коомдо өзүнүн орду болгон, жакшы болгусу келет. Эч ким жаман болуп, бир жеңил желпи болгусу келбейт чындыгында. Мындай көөдөндө мен сүйлөсөм сөзүмдү бирөө укса, менин сөзүмдө өтүмдүү болсо деп эле кыялданат элдин баары эле. Бирок ал андай болуш үчүн ошондой олуттуу айтылган бир пайдасы бар маалыматтарды угуш керек да. Ошол менен мээни, жан дүйнөнү азыктандырыш керек да. Анан тилекке каршы азыр мына социалдык тармакта карасаңыз, мен эми грамматикалык жактан сабатсыз жазганды айтпай эле коеюн, ал оңдоло турган иш. Аны бир-эки сабак, бир-эки китепти барактап, могу кантип жазылат десе эле үйрөнө турган иш да. Мен ошол жалпы аң сезимдин өтө түпкүргө түшүп баратканына кээде корком да. Эгер ушундай болуп кете берсе кандай болот деп. Ар бир ата эне балдарын жакшы болсун деп жакшы оку дейт. Өзү окуусуна жардам бере албаса да, ушул балам жакшы чыкса экен деп тилейт да. Эч бир ата эне бир балам окуй эле койсун дебейт. Анан бирок өзү ошол эле учурда кечке жанагындай маалыматтарды баласынын жанында отуруп көрүп атат да, ойлонбойт. Мен ушуну көрүп атам, балама да таасир этип атат. Өзү каткырып жанагындай арзан юморлорго, ушундай жеңил желпи, бир кээде адепсиз сатираларга күлүп отурушу мүмкүн. Ал бала жанында балага да таасир этип атат. Бүтүндөй ошону уккан үй бүлөгө таасир этип атат да. Ошол үй бүлөнүн аң сезимине керек болсо алардын ич ара мамилесине таасир этет. Ошондой мамилеге өтүп башташат. Бул маалымат деген бул бизди сыйкырчынын таягындай эле сыйкырлап таштайт. Заматта эле биз ошонун деңгээлине түшөбүз, ошондой болобуз. Ушул жагын биз аң сезимдүү түрдө ушул сыяктуу маалыматтарды жеткириш керек да. Жана медиа сабаттуулук деп атпайбызбы? Медиа сабаттуулук боюнча мен видеолорду карап көрдүм. Ал боюнча анимациялар бар экен, рекламалык жакшынакай роликтер бар экен. Бирок карасам, көрүүчүлөр аз да. Көрүүчүсү аз да. Ошо биздин подкасттарыбыздын көрүүчүлөрүбүз аз. Биз подкасттарды ушинтип медиа сабаттуулукка багыттап, анан аң сезими өзгөрткөнгө бир нече маалыматтарды беребиз да, жардам берели дейбиз. Анткени чын эле сиз айтып аткандай коркунуч аябай бизди басып кетип атат да, баардыгыбызды. Биз жеңил желпи маалыматты кабыл алып эле
олуттуу маалыматты биз кабыл албай атабыз. Анткени мындай жашоо өтүп кетет деп эле жашагансып атабыз да. Ал олуттуу маалыматты дагы жанагындай пайдалуу маалыматты дагы сатууну билиш керек экен да азыр. Ошондой деңгээлде, ошондой форматта биринчи жайылтуу керекпи деп да ойлоп калдым. Анткени мен өзүм кыргыз тилинин эрежесин айтып чыккан жокмун эч качан. Мен жанагы биринчи видеом айран уююн дегенде тоююн деп калдым дегенде кантип жазат элеңиз деп чыктым да. Анан ичинде эле уююн кантип, тоююн кантип жазылат деп угат да. Анан йодтошкон тамгалардын эрежесин үйрөнөбүз десем эч ким укпайт. Ооба. Ошон үчүн андай сабактар көп азыр. Андай сабактар көп, аны укпайт да. Анан мисалы тага журтту, тайларды жазганды үйрөнөбүз деп туруп анан мындай да видео чыгарганда көбүнчө ден соолук же дагы ушул сыяктуу кош сөз, кошмок сөздөрдү айтып кайсынысын сызыкча менен жазасыз, кайсынысын сызыкчасыз жазасыз, өзүңүз текшерип көрүңүз деп ушул сыяктуу. Демек жана кайырмакка келип элди өзүнө тартуу бул азыр биринчи кезекке туруп калды да. Азыр эң кымбат нерсе адамдын көңүлүн буруу болуп калды. Адамдын көңүлүн буруу үчүн азыр ушундуктудай акча бөлүнөт, ушундуктудай энергия кетип атат, канча нерсе ресурс иштеп атат да. Биз азыр көрүүчүлөрдү талашабыз чындыгында. Анткени анын деле ар биринин 24 сааты бар да. Анын ичинде социалдык тармакты караган бир балким 4 сааты бардыр, балким 5 сааты бардыр. Ошол 5 саатка талаш жүрөт да. Биз ошондой элестетишибиз керек да. Эмне үчүн көрбөй атат дегенде ал чарчайт, ал кечке кара жумушта жүрүшү мүмкүн, кечке соода саттыкта мээси чарчайт, анан олуттуу маалымат көргүсү келбейт. Ага жеңилирээк бериш керек. Ошол эле маалыматты, пайдалуу маалыматты элге берүүнүн жолдорун көбүрөөк ойлонушубуз керек. Биз блогерлер дегенде биз мындай блогерлерди элестетебиз, жөнөкөй адамдарды деп. Бирок блогерлерге айланган атка минерлерди көрүп атабыз. Алар да өзүнүн ишмердүүлүгүн мындай айтпай эле коеюн, кимдир бирок көбөйүп кетти да, өзүнүн мындай атка минер сезбей эле блогер сезип алган биздин мамлекеттик кызматкерлер. Алар турган басканын баарын тартып эле элдерге берип атат да. Кээ бир жерде этикасын бузуп да, кээ бир жерде мындай сөгүнүп ийип да, анан ошонун баары кантип таасир этпейт. Ушул деген сөгүнүп атса, ушул тиги өзүнүн деген кол алдындагыларды деген басынтып атса, анда боло берет турбайбы деп адамдар ошондой маалыматты кабыл алып атпайбы. Бул да агрессиянын да бир өзүнүн мындай бир түрүнү биз жайылтып аткан жокпузбу? Анан блогерлер дегенде бир эле гана жөнөкөй адамдарды элестебестен биз ушул мамлекеттик кызматкерлер блогерлерге айланганын да карап көрсөңүз, булардын ишмердүүлүгүн сиз айтып атпайсызбы, азыр ушу көңүл буруу эле болуп калды депчи. Биздин эң негизги максатыбыз көңүл буруш керек да. Анан көңүл буруш үчүн ошондой кадамга биздин кээ бир ошо мамлекеттик кызматкерлер барып атат да. Бул кандай мындай четтен карап турганда бул кандай көрүнөт экен? Же ушундай болуш керекпи деп ойлойсузбу? Ишмердүүлүгүн бир мурун пиар деп айтчубуз, пиар деп келтеген пресс-службаны алчубуз. Азыр деле пресс-службалар бар. Бирок алардын жумушу деген ошо мамлекеттик кызматкердин артынан чуркап барып ошону тартып анан жайылтуу маселе болот да. Мурункудай пресс-релиз отуруп алып жазбай эле көп нерселерди момунтип эле таркатып берип атышат да. Эл кандай кабыл алып атат? Биринчиден ошол карай турган болсок, биринчи ошондой видеолорду эл аябай жакшы кабыл алды да. Анткени көптөгөн маселелер чечилип атканын көрүштү, анан жакшы кабыл алышты. Анан бул жерде эки маселе бар да. Албетте азыр инструменттер өзгөрүп атат. Ошол мамлекеттик мекемелерде иштеген басма сөз кызматындагы инструменттери кыйла өзгөрүп кетти да. Анан баягы маалымат берүүнүн интенсивдүүлүгү дагы бизди мындай өтө мындай
башкача маалымат берүү ыкмаларына барууга кээде аргасыз кылып атат да, аны дагы эске алышыбыз керек. Анан экинчиден, мамлекеттик кызматкердин этикасын эч ким четке каккан жок, жоюп салган жок да. Ал турат. Анткени ал этика, мамлекеттик кызматкердин кесиптик этикасы болбосо, анда коркунучтуу да. Деги эле бүт жерде ар бир кесиптин этикасы болбосо коркунучтуу. Эгерде врач өзүнүн кесиптик этикасын сактабай сизге орой мамиле жасаса, же болбосо сиздин ооруңуз жөнүндө элдин баарын айтып салса, бул эмне болот эле анда? Биз андан мурдун эле өлүп калабыз да, дарылай электе эле. Ал оорубуздан эмес, анын жасаган мамилесинен өлүп калышыбыз мүмкүн да. Ушундай эле баардык кесиптин өзүнүн жүрүм-турум эрежелери бар да. Анан бул жагынан келгенде мамлекеттик кызматкерлер ошол кызматтык этиканы абдан сакташ керек да. Анткени бул жеке өзүнүн атынан чыкса бир жөн эле да, блогер катарычы. Эч кандай бир мындай мамлекеттик бийликтин жүзү болбой. Ал эми мамлекеттик бийликтин жүзү болуп атканда, бул бүтүндөй ошол бийликке өзүнүн терс таасирин да тийгизип коюшу мүмкүн да. Ошондой жоопкерчилиги бар. Анан бирок мен мындай деп айтар элем, мен өзүм маалымат боюнча иштеп жүргөндүктөн мен жанагы негедир бул ушул 30 жылдын ичинде бийликти, анан бай адамдарды эл жаман көрүп калганын байкадым да. Жакшынакай эле бир адам элге жакшынакай эле жүрүп чыгармачыл адам болуп, анан бийликке барганда ага болгон мамилеси өзгөрүп кетет да көпчүлүктүн. Бул бийликке барды деп. Ушул нерсенин өзү дагы мындай ойлонто турган маселе деп ойлойм да. Анткени мен да өзүм мамлекеттик мекемелер менен ар кандай комиссияларда иштеп калам да, алар меники мисалы сабагымды бердим, бүттүм, илим ишимди бир бурчка отуруп жаза берем. Алар кээде күн түн базар күндөрү жана эс алуу күндөрү да иштеген учурлар болот да. Анан айлыктары деле укмуш болуп кетпейт, бирок иштеп жүрүшөт. Анан ошого караганда анан алардын иштеп атканын көрбөй, анан бир маселе чыкса сөгүп жатып калабыз. Ушуну арашпай атат, кылышпай атат, анан каякта жүрөт деп сөгүп жатып калабыз да. Ага чейин жасалган толтура иштерин жеткире албай кыйналышат да. Ошондуктан менимче ошол маалыматты элге жеткирип иштеп атканын көрсөтүү үчүн ошондой кадамдарга да барып жатышат да. Муну мен ушундай эле кабыл алам. Туура пайдаланыш керек. Бирок туура пайдаланыш керек, жана этикадан чыкпаш керек. Анан экинчиден, азыр жанагы шоу бизнес өкүлдөрү бүгүнкү күндүн каармандары болуп калды да. Алар үйлөндү деп чыгарып атышат, алар ажырашты деп, алар балалуу болду деп эле элдин баары ошону карап калышты көпчүлүгү. Анан бүгүнкү күндө окумуштуулар, маданият кызматкерлери, акын жазуучулар ушул сыяктуу элди агарта турган, элди эл кылып сактап турган, анын маданиятын түптөп калыптандырып жаткан адамдар бүгүнкү күндүн каармандары болбой жатканына мен мындай ичим ачышат да. Тескерисинче ошолор мисалы музыка чыгарып атса, музыкасын бир же болбосо ыр жазып же китебин чыгарып атса, ошол китебин дагы китеп чыгарган өзүнчө түйшүк, аны сатуу өзүнчө түйшүк болуп атпайбы азыр? Биз ошол тескерисинче ошолор көбүрөөк элге чыкса деп айтар элем да. Ошолор каарманга айланса, алар кээде мындай көз жумса деле, дүйнөдөн өтсө деле алар жаңылык болбойт да. Алар дүйнөдөн өткөнүнө көп деле көңүл бурушпайт. Кандай чыгарма жазганы менен чатактары жок. Ушул фокусту алмаштырыш кыйын. Эми мен ошол алмаштырууну биз азыр жанагы маалымат, элдин көңүлүн буруу, маалымат жеткирүү маанилүү болуп калган заманда жашагандыктан, интеллигенция дейбизби, ошол агартуучулук тармакта иштеп жүргөн адамдар өздөрүнүн иши тууралуу
элге айтып туруш керек да, жакшынакай кылып айтып туруш керек. Кээде ошондой айтам деп кечке кээде кээ бир мындай ошондой адамдар активдүү колдоно баштаганда кээ бирлер таарынычын эле айта башташат. Таарына беришет да. Ошону менимче бир аз мага тигинтпей койду, мага минтпей койду, мага сыйлык бербей атат, мен мындай кылдым эле деген сыяктуу да. Анын эч кимге кереги жок да, элге анын сыйлык алган албаганы кереги жок. Ал элге өзүнүн чыгармачылыгын тартуулаш керек да. Эмне кылды? Ал ошол чыгармачылыгы анын элдин бирөөнүнгө таасир этсе ошол да анын жеңишичи. Бирок биз көбүнчө эле баягы ызаланганда көп чыгышат да. Ошон үчүн чыгармачыл чөйрөгү айтат элем, көбүрөөк өзүңөрдүн чыгармаңар жөнүндө, чыгармаңарды чыгарып, ал кандай учурда жазылып калды. Биз аябай окуяны жакшы көрөбүз да. Бирөөнүн окуясын, сторителингди жакшы көрөбүз. Кандай учурда жазылып калды экен, блогунда эмне болуп жазып калды экен деп. Ошентип, ошондой таризде эл менен иштешсе, менимче биз ошолорго көбүрөөк дем берип, ошолор өздөрү өңөр чыккыла деп ошолорго айтышыбыз керек да. Анан албетте мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүнүн ишин чыгарып аткандыгы, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша чыгарат да маалыматты. Рахмат. Дагы бир маселе деп коеюн. Биздин ошо блогерлер көбүнчө өзүнүн көз карашын таңуулап, анан абсолюттук чындык катары бөлүшкөнү бул кандай бизге таасир этет? Мен айткан маалымат ушундай деп. Өзгөчө биздин мурдагы журналисттер, алар мурун ушу чоң редакцияларда иштеп, анан сиз айткандай, башында айтпадыңызбы, көбүнчө журналисттер өзүнүн YouTube каналдарын ачып, анан өзүлөрү да блогер болуп, өзүнүн ушинтип азыр тааныштырып, анан алар да көп көрөрмандарды топтоп, анан кээ бирде ошол өзүнүн абсолюттук чындык менде деп бергени да бул кандай кабыл алса болот? Анан ошол биздин коомго да кандай таасир этиши мүмкүн? Сиз улуу муун деп атпайсызбы? Улуу муун жашаган советтик учур калыптанган абсолюттук чындык болчу да бир эле. Компартиянын идеологиясы болчу да. Балким ошондон улам дагы ошондой калыптанып калса керек. Адамдардын баягы башка нерсени, башка бир альтернативалуу ойлор болбош керек деп. Анан эми биз азыр эч кимди мындай тыя албайбыз да. Эгер ал кандайдыр мыйзамды бузбасачы. Анан кайра эле жана сиз көтөрүп жаткан медиа сабаттуулук, адамдардын өзүнүн сын көз карашы, өзүнүн түшүнүгү, ошол нерселер керек да. Анан кээде блогерлер мындай да, дайыма хайп жараткысы келет, просмотр жанагы көрүүчүсү көп болгонун каалайт. Анткени видеону тартып, анан кийин аны чыгаргандан эч ким көрбөй койсо кыйын да. Ошондуктан бир маалымат укса, деп эле ошону абсолюттук чындык катары эле элге дароо бергиси келет да. Аны эч качан барып дагы башка жактан сурап койбойт, тактап койбойт бир ооз. Ушул сыяктуу учурлар көп эле бизде болуп атат. Ал эми муну биз мындай блогерлер эми журналисттер эмес да. Журналисттер мисалы бир маалыматты 10 жерден такташы мүмкүн. Анда дагы өзү билип турса да чындыгын, бир ага күчтүү аргумент болбосо, бирөө аны чын деп айтпаса, ошо тиешелүү киши аны чыгара албай отура бересиздер да мисалы. Ошентип, ошон үчүн журналисттердин ролу басымдап атат да. Ошон үчүн ал ошондой болуп атат. Анан бул жерде азыр биз антип блогерлерди дагы тарбиялоо жагы, анан көрүүчүлөрдү да тарбиялоо жагы азыр өтө кыйын иш болуп калды. Анан бирок ага карабай мыйзам чегинде жооп берип калган дагы блогерлер болуп атат да. Штраф төлөгөндөр болуп атат. Суракка чакырылып бир сүйлөшүү, баягы тарбия иштери болгон учурлар болуп атат. Анан
бул ушундай нерселер боло берет. Бул радикалдуу метод болот атпайбы? Албетте радикалдуу метод болот, бирок мыйзам. Эми бир сурак барып келет, андан кийин эмне ал эми этияттанып калат да баары. Этият бир нече убакытка. Анын кайра эле баягысын баштайт. Анткени ар жагында ошол эле да. Ар жагында ар жагында аң сезими өзгөрбөсө ошол эле чыга берет да. Анткени менен баары бир кээде коом өзү тарбиялап койгон учурлар да болот. Дээринен деп коет го, дээринен. Коом өзү тарбиялап койгон учурлар да болуп атат го. Баса калып аябай бөлүшүп, ага каршылык көрсөтүп, андан катталуучусунан чыгып кетип, каттоосунан. Ошондой болгон учурларда дагы маалымат менен, эми ал блогерлер профессионал маалымат таркатуучулар эмес да, жаңылат. Анан көп сүйлөп чыга берсең, жаңыласың. Ал турган иш да, бир жерде болсо бир жерде мүдүрлөсүң, туура эмес нерсең кетип калат. Анан ал учурда эл да тарбиялайт. Элдин комментарийлерин сөзсүз түрдө эске алышат. Ал тургай ушул комментарийлер аябай жаап, аны баягы ар жерге сүйрөп барып бөлүшүп айта баштаганда, резонанс болуп кеткенде блогерлер чыгып ага түшүндүрмө берген учурлар, кээде кечирим сураган учурлар да кездешип атат да. Башкача айтканда мыйзам тарабынан, эл тарабынан, анан блогер өзү кайра ушул нерсени туура эмес айтып алыптырмын деп, эгерде анын албетте ошондой деңгээли болсо, ошону сезе алса, андай учурлар да бар. Анан болбогон учурда эми болбойт, бирок мисалы ал адамдар өзү эле андан катталуучунан чыгып өздөрү эле блоктоп койгон учурлар да кездешет. Айтып кетсеңиз, башында да, мындай ортосунда сиз азыр айтып кеттиңиз, блогерлер ошол акча мындай аябай көп катталуучу бар блогерлер, көбүнчө ошо шоу бизнес болобу же мындай белгилүү, азыр белгилүү болуп кеткен блогерлер. Алар ушу азыр реклама, акча жагына иштешет да. Көбүнчө топтоп алып туруп, көрүүчүлөр топтоп туруп, анан ошондон улам анан реклама бирдемени кылат да. Анан кээ бирде ушу шылуундарды реклама кылышы мүмкүн. Анан ушу саясий жагынан да келгенде, аларда саясий жагынан да өзгөчө мына шайлоо убагында да аябай мындай өзүнүн азыркы болуп аткан мындай таасирин элге көрсөтүп коюп атат да. Ошондо адамдар бул деген ушул тигини колдойт экен деп туруп, аны ээрчип, анан мындай туура эмес чечим кабыл алып коюшу мүмкүн. Анын баарын биз көрүп жатабыз. Блогерлерди бирдеме болсо эле, азыр блогерлерди мындай мамлекеттик деңгээлде деле блогерлерди азыр колдонуп атпайбы? Пропаганданы жасоо убагында, ошол эле кезде мына шайлоо убагында да мындай саясий процесстерди аябай көп колдонуп келатат. Бул адамга болгон таасирин көрсөтүп атпайбы? Бул жагы деген мындай терс жагы деп айтып кетсек болобу? Ушул блогерлердин ишмердүүлүгү. Ал эми алар кызыкчылыкты бирөөнүн же өзүнүн кызыкчылыгын элге таңуулап аткан жокпу? Алар ал үчүн акча алып атат да, аны рекламалайт. Алар ошол блогерлик бул мындай карасаң оңой деле жумуш эмес. Мындай караганда жөн эле видео менен чыгып аткандай сезилет, бирок ал өзүнүн тиргилиги калып калат. Ошол социалдык медиада жашап калат, виртуалдык дүйнөдө жашап калат да, чоң эмгек жасап атат. Аны тартат, аны монтаждайт, бүгүн муну алып чыгам дейт, бүгүн тигини алып чыгам дейт. Ошол темпке түшүп, жүгүрүп иштеп калат. Анан ага эч ким акча төлөбөйт да. Анан ал рекламага иштей баштайт. Анан ошондо ага кадимкидей саясатчылардан баштап бизнесмендерге чейин кайрыла башташат. Бул жерде биз блогерди тигил саясатчыны колдоо, бул саясатчыны колдоо деп да эч ким айта албайт аларга. Эгер саясий компания болгон учурда ал блогер өзүнүн пикирин айтып чыга берет. Бул турган иш да. Бирок эл ошону таразалап, бул эми ошону колдоп атат, ал бул ишин айтып атат деп өзү таразалаш керек эле да. Элдин аң сезими, элдин мамилеси ушул нерсе
маалыматты жана айтып атпаймынбы, мен маалыматты биз берүү атаандаштыгында жашап атабыз да. Анан башка саясатчылар дагы алар башка блогерлерди колдонушу мүмкүн, башка каналдардан чыгышы мүмкүн. Бул маалымат жеткирүүнүн бир каналын түзүп алышты да. Бирок ошол эле кезде биз элге деп айтып атабыз да, элдин аң сезимине жараша да болот атпайбы? Эгерде ошо пропагандага суугарылган, жалган маалыматты мурдадан бери алып келип эле ошону кабыл ала берген адамдар, алар ошо болгондой эле кабыл алат да, бергенде эле кабыл алат. Алар өзүнө суроо бербейт да, бул кимдин кызыкчылыгына иштеп атат болду экен деп туруп анан аны текшербейт да. Тилекке каршы ошондой сынчыл ой жок болгондон кийин андай карай албайт, Анда блогерлердин жоопкерчилиги бар деп атам, бирок биз ал блогерлердин жоопкерчилиги чектеп, сен бул нерсени пропаганда кылба, пиар кылба деп дагы эч ким тоскоолдоп боло албайт да. Ал ошол блогердин жоопкерчилиги. Ал ошону иштеп, анан ошого реклама алып иштеп атат да, акча таап атат. Мисалы менин ал жанагы шоу бизнестеги же дагы башка боюнча таанылып блогерлик кылгандай менин анчалык катталуучум жок, бирок мага да кайрылгандар көп. Ал тургай, ушуну чыгарып коюңузчу, ушуну айтып коюңузчу, анан ушундай болду деп, кээде өздөрүнүн чыр чатактуу иштерин нечейин айтып коюңузчу деп кайрылган учурлар көп да. Тегилерге андан беш бетер кайрылат да, аябай кайрылгандар көп да. Ушул жердечи чындык менен пикирди кантип айырмаласа болот? Бул жерде мына ушул маселе бар. Анан мен эгерде мен өзүмдүн мисалыма келгенде, эгерде ал чын эле агартуучулук мен өзүмдүн багытыма байланыштуу болсо, анан мен ал кишини жакшы билсем, анын ишинин пайдасы бар экенин билсем элге, мен аны чыгарам, макул деп, эч кандай акы албай эле. Бирок эгерде анын өзүнүн эле жеке кызыкчылыгын көздөгөн бир маалыматты чыгар десе, анда чыгарбайм да. Ал эми жана чындык менен эми аны маалымат менен тааныш болуш керек да. Анын чындык экендигин, пикир экендигин билиш үчүн. Ал мисалы фактыны деле айтып коюшу мүмкүн, бул факты, ушундай факты деп. Бирок ал фактыны дагы тегерегинде толтура нерсе бар да. Биз азыр кайсыл жерде чын, кайсыл жерде төгүн экенин билүү кыйынга турган бир заманда жашап атабыз. Азыр ал тургай баардык нерсени видеого тартып, баардык нерсенин далилин чогултканга, биз мисалы мурда отчетту жөнөкөй эле кызматта иштеп аткандар, мисалы биз деле кечээ онлайн сабак өтүштү, ошондо деле онлайн сабак өтүп атам деп сүрөткө тартып окутуучулар отчет беришти да. Мурда жөн эле текст менен эле беришчү да. Мына сабак мынчада өтүлдү деп. Айтор азыр мындай кайсыл жерде факты бар, бирок ошол факты деле канчалык деңгээлде чындыгы бар, аябай кыйын. Аны жана факт чекинг кылып журналисттер гана аныктап бербесе, карапайым жөнөкөй үйдөгү адамдар кантип аныктайт аны? Бул жагынан келгенде албетте блогер өзү да билбеши мүмкүн. Тигил экөө чай ичип, мен ушундай иштерди кылып атам, мына укмуш болуп атат, эми мени сен рекламалап кой, мен сага момунча акча берем десе, блогер каяктан билет анын эмне кылганын, кандай? Ал факт чек жасай албайт. Анын акчасын берсе, ал жасай берет. Мына ушул сыяктуу нерселер болуп атат да. Жоопкерчилик бул блогерлердин мойнунда, бирок ал жоопкерчиликти блогер сезүү деңгээли, аны адамдарга тийгизген таасири, ошол саясатчы, ошол саясатка барам деген, жогорку кеңешке барам деген балким адамдын деңгээли кандай, анын ниети кандай, өзү деле аңдап түшүнбөй аны реклама кыла бериши мүмкүн. Ошондуктан биз аны ар бир адам өзү, эми азыр жана шайлоодун системасы да өзгөрдү. Ар бир округдан шайланып калып атпайбы? Анан ошондо өздөрүнөн чыккан адамдар жөнүндө маалыматы көбүрөөк болуп, балким алар тандоодо бир аз ошол жагынан утуштуу болоттур. Ал жагы дагы бар да. Ошондуктан бүгүнкү күндө блогерлердин айтканы, дегени менен жашап калуу бул элдин
деңгээлине байланыштуу да, элдин деңгээлине байланыштуу болуп атат. Мен ошол эле мен блогерлер менен же ошол жалган маалымат менен же коомдук пикирди терс жакка буруу, элдин башын айландыруу менен күрөшүүнүн бир эле жолун биз ага альтернативалуу маалыматтарды, пайдалуу, элге пайдасын тийгизген, туура жолду көрсөтө турган маалыматтарды ошондой деңгээлде берүү, анан билимдүү адамдардын блогерлик майданына, айдыңына келүү деп ушундай түшүнөт элем да. Андан башка биз азыр мен башка жолун да көрө албай турам да. Тилекке каршы биздин интеллигенция чакан эле чөйрөдө жүрүшөт да. Ошондой мисалы үчүн Илимдер академиясында деле көп эле иштер болуп атат, бирок эл билбей атпайбы? Көп диссертациялар жакталып атат, ар кандай изилдөөлөр жасалып атат. Аны билген киши жок, ал өздөрүнүн отчетторунда, өздөрүнүн чөйрөсүндө гана кетип атат, тар чөйрө эле билет да. Ал эми мисалы мен азыр кээде өзүм мына кыргыз тил деп, кыргыз адабияты деп жүрөм, бирок өзүмдү талдасам, анализдесем, орус тилиндеги блогерлерди көп көрөт экенм, агартуучулук жасаган. Кыргызча көрөт элем, бирок дээрлик чок эсе болуп атпайбы? Аябай аз болуп атпайбы? Азыр да көбөйүп калды. Азыр кандайдыр бир пайдалуу маалыматтарды берген бир YouTube канал ачкан адамдар бар экен да. Тарыхты түшүндүрүп берген, жана башка бир коомдо, дүйнөдөгү болуп жаткан саясатты түшүндүрүп берген бир ушундай контент жасагандар бар экен. Бул аябай жакшы да. Ошолор көбөйүш керек. Бул өзүбүздүн колубузда да. Мисалы аны жанагынтип соттоп, чакырып, ага штраф салуу менен деле бүтпөйт. Бул жерде күрөш, маалымат күрөшү, аны ошол билимдүү адамдар ошону колго алып, ошону чыгарганды үйрөнүш керек. Балким улуумун аны жасай албайттыр. Анткени алар технологиядан алыс болуп калышты да. Балким биздин муундан башталып, бизден кийинки муундар, мен дагы деле мындай үмүтүмдү үзгүм келбейт, ошолор жасайттыр балким, ошол кошо алып кететтир элди. Жөн эле баягы азыркы заманда китеп жазуу менен эле сен баягы ишмердүүлүгүң ошо менен чектелип калбаш керек. Илгеркидей эмес да азыр. Азыр китебиң бизде Кыргызстанда мактанган китеп 1000 экземпляр менен чыгат. 1000 нусканы дагы сата албайт, аны деле алган киши жок. Ошондуктан азыркы заманга жараша жанагындай ишмердүүлүктү жүргүзүш керек деп ойлойм да. Чоң ыраазычылык билдирем. Аябай көп пайдалуу кеңештерди да бердиңиз. Анан өзүңүздүн ошо ишмердүүлүгүңүз тууралуу да аябай жакшы айтып бердиңиз. Бул да таасир этет деп мен ойлойм. Сиз айткандай ар бир маалымат таасир этет. 1000 же миллион адам болбосо да, 1-2-3 адам болсо да, аларга, алардын ишине, алардын жашоосуна таасир этсе да, бул да бизге кандайдыр болгондо бизге да бир чоң мындай жакшылык деп ойлойм. Биз берген элге, коомчулукка агартуу багытында. Силерге ыраазычылык, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Биз менен Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин журналистика бөлүмүнүн доценти, акын, адабиятчы жана филология илимдеринин кандидаты Гүлзада Станалиева болду. Ийгилик каалайм, келип туруңуз, агартуу иштеринде ушундай чоң бир маалымат платформасында чогуу ачалы, чогуу түзөлү, элдин аң сезимин өзгөртөлү, жакшылыкка өзгөртөлү. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз ушун менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.